Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер. Бүгүнкү лекциябызды баштайбыз. Лекциябыздын темасы вектордук алгебранын элементтери. План, негизги түшүнүктөргө токтолобуз. Векторлор скалярдык көбөйтүндүсү жана алардын касиеттерине, векторлордун вектордук көбөйтүндүсү жана алардын касиеттерине, векторлордун аралаш көбөйтүндүсү жана алардын касиеттерине токтолобуз. Негизги түшүнүктөр: математикалык чоңдуктар, скалярдык чоңдуктар жана вектордук чоңдуктар деп бөлүнөт. Тандалып алынган бирдик системасында өзүнүн сан маанилери менен өнүктүрүлгөн чоңдуктар скалярдык чоңдуктар же скалярлар деп аталат. Мисалы, кесиндинин узундугу, аянт, көлөм, масса жана башкалар кирет. Сан эң жөнөкөй скалярдык чоңдук болуп саналат. Сан мааниси жана багыты менен мүнөздөлгөн чоңдук вектордук чоңдук же вектор деп аталат. Мисалы, 3, ылдамдагы жана башка. Геометрияда вектордук чоңдук багытталган кесинди катары сүрөттөр. Демек, скалярдык чоңдуктар сандык мааниси менен мүнөздөлсө, вектордук чоңдуктар сандык мааниси жана багыты мүнөздөлөт. Ошондой эле негизги коллинеардуу жана компланардуу векторлор деген эмне ошого токтолуп кетет. Бир түз сызыкка жарыш болгон же бир түз сызыкта жаткан векторлор коллинеардуу деп аталса, ал эми бир тегиздикте жарыш болгон векторлор компланардуу вектор деп аталат. Аныктама: багытталган кесинди вектор деп аталат. Вектордун модулу же узундугу вектордун сан мааниси деп аталат. Вектордун белгилениши сиздер экранда көрүп турасыздар. Векторлор менен болгон амалдар: векторлорду кошуу жана кеңейтүү, векторлорду санга көбөйтүү. Вектордун модулу төмөнкү формула менен сиздер экранда көрүп турасыздар. Векторлордун проекциясына токтолуп кетели. АБ векторунун окко болгон проекциясы деп анын башталышы жана учунун проекциялары менен чектелген А1, Б1 кесиндисин айтабыз. Экинчи маселеге кайрылсак, бул векторлордун скалярдык көбөйтүндүсү деген түшүнүк болчу. Демек, векторлордун скалярдык көбөйтүндүсү деп эмнени айтабыз? Аныктама: эки вектордун скалярдык көбөйтүндүсү деп алардын узундуктарын ал векторлор түзгөн бурчтун косинусуна көбөйткөндөн келип чыккан сан деп айтабыз. Демек, вектордун скалярдык көбөйтүндүсү кандайдыр бир сан болуп саналат. А жана Б векторлордун скалярдык көбөйтүндүсү аныктама боюнча төмөндөгүдөй формула менен аныкталат. Эми векторлордун скалярдык көбөйтүндүсүнүн касиеттерине токтолуп өтсөк, анда А жана В векторлордун скалярдык көбөйтүндүсү 0 болсо, анда А жана В векторлору перпендикулярдуу болуп саналат. Векторлордун скалярдык квадраты анын узундугунун квадратына барабар болот. Үчүнчү касиети: векторлордун скалярдык көбөйтүндүсү алардын ордун алмаштыруудан маанисин өзгөртпөйт. Төртүнчү касиети: скалярдык көбөйтүүнүн бөлүштүрүү касиетине ээ болот. Ошондой эле скалярдык көбөйтүндү векторлордун биринин узундугун экинчи вектордун биринчи вектордагы проекциясына болгон көбөйтүндүсүнө барабар. Скалярдык көбөйтүндүнү кандайдыр бир санга көбөйтүү үчүн векторлордун бирин ошол санга көбөйтүп коюу жетиштүү.
Vektorдун скалярдык квадраты анын узундугунун квадратына барабар. Скалярдык көбөйтүүнүн закондору биз жогоруда айтып өттүк. Өз ара перпендикуляр болгон бирдик векторлорду карайлы. Демек ини и жны жга жана кны кга көбөйтсөк бирге барабар болот. Скалярдык түрдө көбөйткөндө бул жерде ини жга ини кга жана жны кга скалярдык көбөйтсөк нөлгө барабар алардын көбөйтүндүсү. X, O, Y координата системасында эки вектор өз координаталары аркылуу берилсин дейли. A vekтору жана B vekтору. Скалярдык көбөйтүндүсүн табалы. Демек, векторлордун скалярдык көбөйтүндүсү бирде координаталарынын көбөйтүндүлөрүнүн суммасына барабар. Мисалы, векторлордун скалярдык көбөйтүндүсүнүн формуласына ылайык векторлордун арасындагы бурчтун косинусун таап алууга болот. Эми мисал карайлы. Векторлордун арасында бурчту таптык. А вектору I кошу 2J кошу 3K. В вектору барабар 6I кошу 4J минус 2K болсун. Демек, скалярдык көбөйтүндүсүн тапсак, 1-ди 6-га көбөйтөбүз, кошу 2-ни 4-кө, кошу 3-тү минус 2-ге көбөйтсөк, кошкондо алардын эки вектордун скалярдык көбөйтүндүсү 8-ге барабар болот. Демек, А векторунун узундугу тамырандуу 14, Б векторунун узундугу 2 тамырандуу 14, анда алардын арасында косинус фи барабар 7-ден 2. Эми векторлордун вектордук көбөйтүндүсүн ачып карайлы. Эгерде векторду бойлотуп учунан караганда А векторунан В векторуна карай кыска бурулчу кыймыл сааттын жебесине карама каршы багытталгандай көрүнсө, анда С вектордун багыты оң деп аталат. А векторунун В векторуна болгон вектордук көбөйтүндүсү деп төмөнкү 3 шартты канааттандырган 3-чү С векторун айтабыз. Биринчи шарты С векторунун узундугу А жана В векторлор менен түзүлгөн параллелограммдын аянтына барабар. Экинчи шарты С вектору А жана В векторунун ар бирине перпендикулярдуу. Үчүнчү шарты А, Б, С векторлору мейкиндикте координата окторунун И, Ж, К векторлору сыяктуу жайланышат же болбосо жайгашат. Вектордук көбөйтүүнүн модулу алар жактары болуп түзүлгөн параллелограммдын аянтына барабар. Вектордук көбөйтүүнүн закондору же касиеттерине токтолобуз. Биринчи касиети векторлорду орун алмаштырууда вектордук көбөйтүндү белгисин өзгөртөт. Башкача айтканда, карама каршы векторго айланат. Вектордук көбөйтүүнүн бөлүштүрүү касиетине ээ болот. Вектордук көбөйтүүнү санга көбөйтүү үчүн ал санды векторлордун бирине көбөйтүп коюу жетиштүү. Векторлук көбөйтүндүдө А векторлору бири-бирине параллель болот же болбосо нөлгө барабар.
Эгерде А жана Б векторлору координаталары менен берилсе, аларды көбөйтүү үчүн көп мүчөнү көп мүчөгө көбөйтүү эрежеси колдонулат. Бирдик векторлордун көбөйтүндүлөрү төмөнкүгө барабар болот. I'ни I'ге векторду көбөйтсөк, J'ны J'га векторду көбөйтсөк, K'ны K'га векторду көбөйтсөк 0га барабар. I'ни J'га векторду көбөйтсөк K'га, I J'ны K'га көбөйтсөк I'ге, K'ны J'га I'ге көбөйтсөк J'га, I'ни J'га көбөйтсөк минус K, K'ны J'га көбөйтсөк минус I'ни K'га көбөйтсөк минус Ж. Эгерде Декарттык координаталар системасында эки вектор берилсе, А жана Б векторлору өздөрүнүн координаталары менен берилсе, анда алардын вектордук көбөйтүүсүн табалы. Бул көбөйтүндү аныктагычтын жардамы менен жазылат жана төмөнкүдөй болуп аныкталат. Векторлордун вектордук көбөйтүүсүн тапкыла. Мисалы А вектору 2i минус 3j минус k, V вектору барабар 3i минус j минус 4k болсун. Анда алардын вектордук көбөйтүндүсү аныктагычтын жардамы менен аныкталат да, биринчи жолчодо бирдик векторлор I, J, K жазылат, экинчи жолчодо А векторунун координаталары 2 минус 3 минус 1 жазылса, ал эми үчүнчү жолчодо V векторунун координаталары 3 минус 1 минус 4 жазылат. Демек биз үчүнчү тартиптен экинчи тартипке түшөбүз. Жообу минус 11i кошу 5j кошу 7k'га барабар. Биз эки вектордун вектордук көбөйтүндүсүн таптык. Демек, кийинки мисал 3 бурчтуктун аянтын тапкыла. Вектордун координаталарын табабыз. А В векторунун координаталары, демек В чекитин А чекитин кемитебиз, 5тен 2ни, 6дан 3тү, 3төн 1ди, 3, 3, 2 болот. АЦ векторунун координаталары, С чекитин А чекитин кемитебиз, демек 7ден 2ни, 1ден 3тү, 10дон 1ди кемитсек 5, минус 2, 9 болот. Үч бурчтуктун аянты вектордук көбөйтүндүнүн модулунун жарымына барабар. Демек, вектордук көбөйтүндүнү тапсак, биринчи жолчодо ижк жазылат, экинчи жолчодо А векторунун координаталары 3, 3, 2, үчүнчү жолчодо 5, минус 2, 9. Бул үчүнчү тапты аныктагычты чыгарсак, 31i минус 17j минус 21k. Демек, вектордук көбөйтүүнүн модулунун тапсак, анда тамыралында 31дин квадраты кошу минус 17дин квадраты кошу минус 21дин квадраты. 2ден 1ге көбөйтөбүз. Демек 2ден 1 тамыралда 1691 же болжолдуу түрдө 20,6 квадрат бирдикте бар. Үч бурчтуктун аянтын таптык. Кийинки маселебиз бизде векторлордун аралаш көбөйтүүсү жана анын касиеттерин токтотобуз. А, Б, С 3 векторунун вектордуу скалярдык аралаш көбөйтүндүсү деп, А жана В векторлорунун вектордук көбөйтүндүсүн С векторуна скалярдык көбөйтүүсүн айтабыз. Башкача айтканда, векторлордун аралаш көбөйтүндүсү төмөндөгүдөй белгиленет. Векторлордун аралаш көбөйтүндүсү скалярдык чоңдук болуп саналат. А, Б, С векторлору кырлары болгон параллелепипедти түзсөк, анда ал АВ параллелепипедтин негизинин аянтын берет.
D baravar A V vektorun vektor koyutsun dep belgilesek anda ayantты beret. A arkылуу бийиктигин белгилесек көлөмүн алабыз. Демек векторлордун аралаш көбөйтүүнүсү скалярдык чоңдук. Бул жерде компланардуу эмес A, B, C векторлордун аралаш көбөйтүүнүсү модулу боюнча ошол вектордун түзүлгөн параллелепипеддин көлөмүнө барабар болот. Компланардуу эмес A, B, C векторлордун аралаш көбөйтүүнүсү модулу боюнча ошол вектордон түзүлгөн параллелепипеддин көлөмүнө барабар. Эми аралаш көбөйтүүнүн касиеттерине токтололу. Биринчи касиети 3 векторду аралаш көбөйтүүнүсү нөлгө барабар болот. Эгерде векторлордун жок дегенде бири нөлдүк вектор болсо, векторлордун ичинен экөө коллинеардуу болсо, 3 вектор компланардуу болсо. Аралаш көбөйтүүнүн касиеттери. Эгерде вектордук көбөйтүүнү менен скалярдык көбөйтүүнүн ордун алмаштырсак, аралаш көбөйтүүнүн маанисин өзгөртпөйт. Вектордун ордун которуудан аралаш көбөйтүүнүн белгисин өзгөртөт. Эгерде A, B, C векторлор координаталар менен берилсе, башкача айтканда A барабар x1 i кошо y1 j кошо z1 k, B барабар x2 бөлүкү i кошо y2 бөлүкү j кошо z2 бөлүкү k, C барабар x3 бөлүкү i кошо y3 бөлүкү j кошо z3 бөлүкү k болсо, векторлордун аралаш көбөйтүүнүсү 3-тартиптеги аныктанычка барабар болот. Демек биринчи жолчодо A векторунун координаталары x1, y1, z1 жазылат. Экинчи жолчодо V векторунун координаталары x2, y2, z2 жазылат. Ал эми үчүнчү жолчодо C векторунун координаталары x3, y3, z3 жазылат. 3 бурчтуу пирамиданын көлөмүн тапкыла. Демек A, B, C, D берилген векторлордун координаталарын табабыз. A, B векторунун координатасы 2, 1, 1, A, C координатасы 2, 3, 2, жана A, B векторунун координатасы 3, 3, 4. Аралаш көбөйтүүнүсүн табабыз. Демек, биринчи жолчодо A, B векторунун координаталары 2, 1, 1 жазылса, экинчи жолчодо A, C векторунун координаталары 2, 3, 2 жазылат. Ал эми үчүнчү жолчодо A, D векторунун координаталары 3, 3, 4 жазылды. Демек, үчүнчү тартипти аныкташты эсептейбиз. Экинчи тартипке түшүрөбүз. Анда эсептесек, аралаш көбөйтүүнү 7 барабар болот. Ал эми пирамиданын көлөмүн тапсак, пирамиданын көлөмү параллелепипеддин көлөмүнүн 6/1 бөлүгүнө барабар. Демек, өз алдынча тапшырма. Биринчи 4 бурчтуктун чокулары берилген. Табыш керек С чокусунун ички бурчунун диагоналдарынын перпендикулярдуу экендигин далилдеп. Экинчи мисал 3 бурчтуктун аянтын табуу керек эгерде чокулары берилген. Ошондой эле үчүнчү мисалыбыз 3 вектордун компланардуу экендигин далилдейт.